Так, саламатсыңарбы? Биз азыр баягы мындан мурунку жөнөткөн видеодо мен документтерди кантип даярдап алабыз верификацияга жөнөткөнү ошону көрсөттүм эле. Азыр эми верификацияга жөнөткөндү кантип документти верификацияга жөнөтөбүз ошол боюнча көрсөтүп берсем. Мен консультанттын паспортторун уже даярдап койдум. Эми мен консультантты табышым керек. Консультант менде персоналкамда Мамадаминова Назгүл деген кыз эле. Так, Назгүл 30078569 экен, 30078569. Эгер памятыңарды кармай албасаңар жазып койгула. 30078569. Эми интернетке киребиз. Интернетте менде Oriflame уже готовый кылып койгом страничкамда. Аны басам, кирем. Бул жерден войти 30078569. Так, пароль менин командама коюлган паролю бар. Ошол парольду набирать этип туруп, вход, войти. Кирдик. Киргенде верификацияга жөнөтүш үчүн биз могу человечикти басабыз. Человечикти баскандан кийин настройка профиля деп эң акыркысы турат. Ушул настройка профиляга киребиз. Бул жерден эң акыркы управление моими документами деп турат. Ушуга киребиз. Анан процедура верификации. Паспорт. Бул жерге биз паспорттун сүрөтүн коюшубуз керек. Биз сүрөтүбүз даяр үчүн биз медиатека либо галереядан карайбыз. Все фото. Эми мен ал сүрөттү, паспортты табышым керек галереядан. Так. Так. Кайсыл жакта калды? Так, мынакей паспорт. Жанагы паспортты таптым. Паспорт коюлду. Эми прописка болгон жерин дагы коебуз. Так. Где-то было здесь, да? Мынакей прописка готовый болгон сүрөтү. Адрес проживанияга азыр пропискасы чыгат. Сүрөт кошулат. Вот уже кошулду. Эми в конце сохранить деген бар. Могу сохранить дегенди басып коебуз. Ошондо мынакей процедура верификации. Паспорт, ушундай паспорт сүрөт кетти, статус в ожидании. Адрес проживания тоже сүрөт кетти, статус в ожидании. Качан верификациядан өткөн болгондо ушул статус в ожидании деген жери подтвержден деп чыгып калат. Вот ушул подтвержден деп чыгып калганда биз объемный скидкабызды иштете алабыз, жана ошондой эле адам жаздыра алабыз. Получается, верификациядан өткөн болот. Анан кайра выходим. Вот ушул жол менен документти верификация